Биз барбасак ал дос көз өлүп калмак чынында. Биз куткарбасак. Келип алып өзүнчө кыйын болуп, мен принципин депчи. Өзүм көтөрүп, мен таанып жүрүлө деп мөй окучу да. Милицияга берет экен, бөлүшөт экен. Убийство да болуптур. Мындай случай не первый раз. Для него это уже норма болуп калган да, бияктачы. Эртеңки жашооңорду ойлогула. Мындан кийин дагы ал бала чыгып келет бәрбир. Түрмөдөн чыгып келсе деле балаңарга жаман болуп калат. Ошондо аман алып калатам, бир-эки шапалак берип исламга. Антпесем көтөрмөк бала. Ошентип кыргызтап калды да. Просто ошол ичип ичине акчанын айынан көп өттү, күн $600 чейин табып. Ошонун айынан Ал дос болсоңор ал $600 каяктан табат күнүнө? ошол өзүндү бир трамас жумуштарда кылып. 2005-жылы туулган Ч.И. аттуу жаран убактылуу кармаш жайга киргизилди. Милицияларга барып эркен, до сих пор эшикти ачпай атышат. Бул даже больницага бара албай коркот экен балдарчы, барбайт экен даже больницага. Саламатсыздар урматтуу жалпы Сокол медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Интернет тармагында желдей тараган ушул бир жаш баланы сабап аткан видео тараган. Мына ошондуктан биз бул окуя Сокулук районунда болгону белгилүү болгон. Андыктан биз ушул Сокулук районуна келгенбиз. Бул жакта баланын туугандары, жакындары бизге кайрылышкан. Биз боюнча ушул окуя тууралуу өздөрүнөн угуп көрөлү. Эмне дешет, азыркы учурда ал баланын абалы кандай, берки ошол баланы сабаган бала кармалдыбы, кармала элекпи? Бул боюнча ушул милиция кызматынан дагы суранга аракет кылабыз. Азыр биз менен бирге болуп туруңуздар. Ошол интернетте тараган видео боюнча ал бала сиздерге ким болот? Иниңиз болот биздин. Бул окуя качан болгон? Азыркы учурда баланы абалганда окуя тууралуу башынан 24-июлда болуптур. Анан булар заявление жазыптыр. Анан камалды дешкен. Анан биз камалды го деп эметип анан интернеттен жок видеону деген тиги баланын достору таап бизге жиберди. Ал видеону деген следователь көрүптүр. Ата энеси көрсөттүр. Ата энесин болсо сабыр кылгыла деп коюп больницага жаткызып коюптур. Анан биз болсо видеону көрүп следовательге чалсак, следовательдин аты ким эле? Каныбек. Следовательге чалсак, мен уктап атам, эртең 10-до келе камалдыбы десек, жок камал элек, эртең экспертиза чыгат деди. Анан 2 сутка камал элегин, 1 сутка силер деген убийцаны көчөдө коюп жүрөсүңөр деп трубканы коюп салды. Эркутусын бербептир, кагазын бербептир, эчтекесин бербептир алардын. Анан биз ГКМБнын горячий линиясына чалып чыктык. МВДнын горячий линиясына чалсак, эч ким жооп берген жок. Бияка чалдык, эч ким жооп берген жок. Анан айла жок интернеттен таап ГКМБнын горячий линиясына чалсак, ГКМБ эме реакция берип, действие кылды да, журналисттерчи. Правоохранительный орган, который действие бергенчи, ошон үчүн буну камашты. Эртең менен 7-де бүгүн камалып чыкты да мунучу. Резонанс болуп кетти. Бүгүнкү күнгө чейин бул жүрүптүр. Буга чейин дагы башка подростоктор да ушинтип сабап булардын группасы бар экен. Ошол баланын телефонун талкалап салышты деди, информация еще дагы билине элек да. Ал баланын телефонунда да толтура башка видеолор сабап ушинтип жиберген. Подростоктор коркутуп жүргөн видеосу бар экен да толтура. Бир прохожий көрүп 2 саат пытать этиптир, тиги братишкабыз айтты да. Прохожий өтүп барат, көрүп калып, жетелеп кетип, ошол больницага алып барып тиктириптир. Тиктиргенде даже тиги баланын ата энеси биздин эжебизге келип, силер бетиңер жок көчөдө кантип басасыңар деп, аларды еще угрожать этип кеттир. Больницага барып кечирим сурап койгондор. Бара элек мына бүгүн 3 сутка до сих пор жок. А милициялар биякта бизди киргизбей атат. Следовательдер чыкпайт, ответ бербейт, обедте жүрүшөт мына. Бул боюнча ушул иниңиздер мындай үйдө айткан жайы барбы? Ушундай болуп атат, ушундай тиги. Жок, да, больницага жатып калыптыр мына. Бул биринчи жолу. Ушундай ситуацияга жетишкиш. Это не первый случай. Мурун деле ушунча экен. Башка ата энелер да буну не то что баласы эле өзү ушундай эмес, ата энеси да ушундай экен, башка ата энелер ушинтип коркутуп до сих пор. Даже бияктын ата энесине келип коркуткан. Силер жер баспай каласыңар, азыр бирдеме болсо деп, ошончо ата энелер коркуткан нерсе. Буну Сокулук боюнча общий уже эл чогултуруп колайбыз деп атышат. Жардам бергилечи деп атышат. Ушунун боюнча ушу семьяны көчүрүп кеткенге биякта. Потому что бул сутенер экен, $600 табат экен айына, милицияга берет экен, бөлүшөт экен. Убийство да болуптур. Мындай случай не первый раз. Для него это уже норма болуп калган да, бияктачы. Мындай киши, мындай маньяк биздин обществода жашабыш керек. Бул особо опасный киши да ужечи. Биякта уже бар 100% деласы бар, просто прикрывать этет. ГКМБ чалганда, только ГКМБ действие баштаганда ИВСке кармап кетти. А так кармабайбыз, экспертиза чыкмайынча деп аткан. Бүгүн ошо ГКМБ иштеп, ошо Камчыбек Кыдыршаевга чоң рахмат, ошо реально иштеп отур, ушундай биздин органчы ГКМБчы негизи. А так биякта МВДга уже ишенич жок экен да. Азыр билбейм уже кандай болот, бизде мына чыкпай атат следователь, көрө элекпиз бетин следовательдин. Дежурный биякта эч ким трубканы албай койду лично. Азыр тиги бала в шоковом состоянии жатат. Бул не только аз подростоктор чыгат суракта экен. Ошонун баары келип чыгып айтып беришет да башка информациянычы. Бул ошол сиздерге видеону иниңиздердин достору. Бул өзү группага
жибериптир. Ушу Ислам өзү группага жибериптир. Барыңарды ушинтем деп жиберип атыптыр да группага. Бул не первый раз айтып атам, не первый случай. Мындай подростоктор баары коркуп кеткен. Бала 15 жашта биздин энебиз элестетип 15 жашта кичинекей баланы ушинтип атканда, бул психологически уже өзүн эмете албай атат да, уже Бул даже больницага бара албай коркуп аткен балдарчы барбайт экен даже больницага. Это не первый случай, биякта билесиз, Аселдин деле мурду кесилген, кулагы кесилген, ушул жактан 3 жолго ийришкен күйөөсүн. Баягы 3 жол заявление жасасам, бул именно ушул роддодан 3 жолго ийришкен анда. Третий детский больницада. Третий детский больница. Ошол тергөөчү барып көрсөтмө алдыбы? Тергөөчү жок. Тергөөчү больницадан врачтар сураптыр. Заявление жаздар десе, ооба деп коюштур. Ошол бойдон болду. Вопрос жабылган экен да. А биз уже баягы келип заявление булар даже регистрация кылбай эле. Биз РППны сурап баштаганда анан регистрация кылышты да. Турат эми видеода макиме сайып, монтип сайып аткан баары көрүнүп атпайбы? Ошонун баары көрсөтүп доказательство турса деле временный задержание кылыш керек, он же опасен. Бул больницага барып бирдеме кылсам эмне болот эле? Бул еще свободада жүрмөк, мондай резонанс болбосочу, действительно. Жана урматтуу көрүүчүлөр, 2 күн өтсө дагы ушул жанагы өйдөдө аты аталган Ислам деген жигит кармалбай, мына ушул милиция кызматкерлери тарабынан. Бул деген ушул элдин милиция кызматкерлерине болгон ишеничин кетирет. Анткени мына ушундай кылмыш иштерге дейбизби, же башка ушундай окуяларга өз учурунда милиция кызматкерлери ыкчам чара көрбөй, айрым учурда бийликке саботаж кылып, бийликти элге жаман көрсөтүү аракети болуп аткансыз. Буга чейин дагы ушул баягы Мен ошо бычак жеген баланы жездеси болом. Атым Тимур. Саат 2-лерде бизге звонок келди. Ушундай Раудыга чакырып атат. Ата-энелер келсин деп атат, келип коюңуздар дегенден анан кийин келдик, тынччылыкпы деп келсек, ошондой бычак жеп бул жерде экен бала. Акыбалын көрүп аябай жаман болуп кеттик. Анан кийин келгенден кийин тергөөчүгө кирдик, тергөөчү чакырды. Тергөөчүгө кирип отурдук, ошол жерде баланы сурады, бизден сурады, неге баланы кой берип коесуңар деп. Түнкү саат 10-дан кийин кой бергенге болбойт да, баланы караш керек да, несовершеннолетний дегенден. Анан биз айттык, биз кечки саат 7-лерде жолукканбыз балага, үйдөн чыгып келаткан экен, топко барып келейин деп. Анан кийин макул деп чыккан эмеспиз. Ошол боюнча телефон өчүк, көрсө бул бала кармап алып, саат ошо 8-лерге жетип жетпей ошол жерде кармап алып, баланы аябай ошентип бычактап, кыйнап. Мага Жамболовдун айтышы боюнча бир 2 сааттан нары кармаганго дейм бычактагандан кийин. Ошондой болду деп айтып берди. Бул тергөөчү болсо бизден арыз жазасыңарбы деди, жазабыз. Деп анан кийин мен жазайын десем, жок, сиз эмес, мына эжеси жазсын деп анан кийин мен келинчегиме жаздырды. Жаздык. Наркы берки болуп атып, саат 4 болду. 4-тан кийин биз силерге постановление чыгарып берели, анан бара бересиңер үйгө. Деди, ага чейин берки бала ушул жерде экен, кармап ушул жерде экен. Бирок ал бала мына жерде кадимкидей эле жүрдү да. Бул жерде мына Раудын милициялары менен, бүт менен тааныш окшойт чамасы. Жүрдү, кадимкидей эле сүйлөшүп эле нарып атышат, берип атышат. Аны менен тамашалашып күлүп деле атышты. Анан кийин мен ойлодум, значит, булар баары тааныш экен. Биздин колдон эч нерсе деле келбейт окшойт. Деп анан кийин берки ким тергөөчү. Тергөөчүгө айттым, протоколдун көчүрмөлөрүн, биздин арыздын көчүрмөлөрүн берип кой бизге. Десем, силерге кереги жок мунун. Силерге постановление эле жетиштүү болот деп бизди ошентип койду. Анан постановленияны күтүп турсак, ал айтып калды, мен интернетим жакшы иштебей атат. Короче, эртең саат 9-дарда келесиңер, анан кийин аласыңар. Азыр бара берле деп түнкү саат 4-тен кой берди бизди. Анан баланы ошо таң калганым, ушу баланы бычак жеп больницага барса, тигиптир, ооба. Тигип таңып берип коюп, кой берип коюптур. Ал бала болсо ошону менен жүрүптүр бул жерде. Мен тергөөчүгө айттым, эмнеге буну кой берип коесуңар? Ушундай болуп барса жатпайбы? Болсо жата турганда эле нерсе эмес экен деп ошентип койду. Түнү апасы келген баланын. Берки бычактаган баланын апасы келип ал айтып калды. Кичине эле оюнчук бычак экен эле, базардагы эле. Ошону менен эле чийип кетиптир, мен көрдүм деп ошентип. Чыккан жокпуз. Кечекинде апасы менен берки сажители барыптыр үйгө. Барып анан күйөөсү же. Барып анан келинчеги мен жок элем. Келинчегиме ошентип айтып кетиптир. Эртеңки жашооңорду ойлогула.
Bundan keyin dагы ал бала чыгып келет бәрібір. Түрмөдөн чыгып келсе деле балаңарга жаман болуп калат. Өзүңөргө да жаман болот. Бул жерде жашооңорду ойлогула. Деп ошентип айтып кетиптир. Анан мен сүйлөшпөдүм эми, булар менен сүйлөшкөндөрмүн деп. Мен наразы болгонум бул жерде ошол бала бычактаган бала келип ушул жерде жүрөт, роудун ичинде. Бош, баары менен тамашалашып кадимкидей эле жүрөт, сүйлөнүп, сөгүнүп, айкырып, кыйкырып. Анан больницадагы кой берип койгонуна, мына бычак жеген баланы кой берип койгонуна таңмын да. Биз деле жаш болгонбуз, мындай нерселер баштан өткөн. Камаш керек болчу да, колуна келип турса, анан камабай кой берип коюп, эртеси дагы кой берип коюп. Дагы жакшы мына эжелери бар экен, эжелери угуп калып, азыр эми мына реакция кылып, эми буту күйгөн тооктой болуп атат. Эгерде булар болбогондо бизди тоготкудай деле эмес булар. Сүйлөгүдөй деле эмес бизге. Азыр ичкерide жүрөт. Ошол баланы жетелеп жүрүшөт. Не болду? Жаздыра аласыңбы, жаздырасыңбы сүрөшүнү депчи. Тосма кат жаздыра аласыңбы деп. Бүтөт да баары деп ал бала жүрөт. Туугандары бул жерде чогулуп отурушат. 1 жыл, 2 жылдан кийин чыгып келет деп, не болмогула. Бола берет деп. Мен наразы болгонум ушу убагында реакция кылбаганы да. Биздин жазган арызды деле ошол күнү журналга каттап атыптыр да. Качан мына эжелери уккандан кийин, эжелери действие баянтып аракет кылып баштагандан кийин анан угуп, билип анан кийин журналга каттап анан номерин берген турбайбы? Кайсыл номер менен катталган? Буга окшогон нерселер болбош керек да. Мындай адамдар эми жазасын алыш керек эми. Жаш бала болсо 15 жаштагы балага ушундай кортуп көргөзгөн болбойт да. Прокуратурада иштеп экен. Прокуратура, МВДнын кылганы ушул болду. Кече мен айтканмын ошо булар болгудай эмес, прокуратурага эле барат окшойсуңар, ошол жака эле арыз жазгыла деп. Ошентсем ал жака барышкан экен. Ал жактан дагы арыз албаптыр. Бирөөнү кошуп бериптир роудуга. Анан кийин ушулар бүтүрөт. Ушулар менен баргыла, ушулар айтат дейт деп, сабыр кылгыла. Баары болот. Мыйзам чегинде болот, сабыр кылгыла деп. Эми сабыр кылып отура бергичеңди бала анандай болуп атат. Так, следователь Мансуров Калыбек кечөөнү ошого чалсак, мен уктап атам, эртең саат 10:00 келелер дейт да. Бул кантип убийцаны кое берип коюп уктайт. Уже канча 1 сутка болду, аны кое берип коюптур. Анан бизде эме болуп, мындай каныбыз кайнап, бийнебиз үчүнчү. Уже айла жоктон ГКМбын эмесине чалсак, алар деген уже реакция берип, эртең 7:де чалып бизге мына камадык уже деп айтты. Ошондо биз мына ага чейин камалбай жүргөнүн угуп, биз деген таң калып, анан ошо ойлоп калдык да, ошо только азыр журналисттер менен ГКМ иштеп калган окшойт Кыргызстанда деп, ушундай маселелер боюнчачы эч ким реакция бербейт экен башка, только народ бири-бирине жардам берүү ызычуу кылат экен и все. Милицияларга барып эркен, до сих пор эшикти ачпай атышат. Ушул резонанс болмоюнча, ушул негизи могу дело даже чыкпайт болчу да, интернетке чыгып эметмейинче бездействие болот экен. Ушул журналисттерге чоң рахмат, ушундай резонанс болуп, мына Инстаграмдан деле көрүп атсаңар керек, бүт новостной порталдарга чыгарып берди. Сокол медиасы биринчи чыгарып берди да, ушуну эртең менен таң атпай алдыда. Ошондо гана действие бере баштады. А так булар вообще бизди даже уккусу да кереги жок болчу да. Видеону көрүшүптүр. Видеону көрүптүр. А бирок ГКМда часа көргөн жокпуз дешиптир. Ушул кылмыш боюнча ушу министерство МВДдан суранабыз, өзүңүз көзөмөлгө алып карап берип коюңуз, ушуну до конца чыгарып бериңиз. Мына бизге журналисттер да жардам берип атышат, барыңыз. Эл жардам берип атат, мына баары сурап атышат, качан бүтөт деп, ушуга өзүңүз көзөмөлгө алып жардам берип коюңуз, министр МВД. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ошол окуя болгон учурда ошол бычак жеген балага жардам берген ошол жердеги күбө менен дагы сүйлөшүп, андагы окуя кандай болгон, ошону бир сурап көрсөк. Саат 11:00 12 болайын деп калган чамаларда чалдым, чалып ошондой мякта сайкалдым, кел барып бөлүштүрөйүн, бүтсүн десем ага чейин бири менен ушуп жүргөн, анан жооп турчу эмесмин. Азыр отуруп токтолчу. Ким чалды? Ислам чалды. Чалып анан жолоо тийбе десем, мен сайып салдым деп видеосун жөнөтүп, анан өлтүрөм дегенде ошондо балдарды жөнөтүп аман алып калып атам, больницага алып барсам 2 литр кан кетти деп. Ошондо аман алып калып атам, 1-2 шапалак берип Исламга. Антпесем көтөрмөк бала. Ошентип кырсыздап калды да.
Ислам силерге эмне тең түшкөлө же? Жакшы, жакын близкий болчу. Просто ошол ичип кичине акчанын айынан көп кетти, күн $600 чейин табып. Ошонун айынан Ал дос болсоңор ал $600 каяктан табат күнүнө? ошол өзүмдү бир транс жумуштарда кылып, намаз окуйм десем болбой, транс жумуштарга барып аткан болчу. Канча жылдан бери досуңар? 11 жылдан бери. Буга чейин да ушундай кылыкчылыктар бар беле? Балдарды сабап ичине бар болчу, бирок мынчалыкка чейин барчу эмес. Бирок мунусунда эч кимге айтпай деп эле барып кылып салды. Транс кылып койду өзү да. Азыр эми көчөдө роудага келсек да кое дип, анан өзүнчө сүйлөшөлү десек да качып, кайра мен чыгып кетем деп кайра өлтүрүп кетем депчи. Келип же сүйлөшпөй жатат, же бүтүрүп кеткен жок да. Кимге айтып атат? Сага айтып атат да, мен чыгып кетем деп. Азыр өзү каякта ал? Өзү азыр отурат. Жаңы эле камалып. Кайра ата-энелер келип мени күнөөлүү кылып берден мага заявление жасап туруп, сен сайдың депчи. Мен алып наурд аман алып калган болчумун, балага азыр убийство менен кетип атмак болмок да. Кимдин ата-энеси жазып атат? Ошол Ислам деген. Исламдын ата-энеси жазып атат заявление. Сен жардам берип, ошо жардам бергенден кийин сен үстүнөн ар жазып алышат да, аттыгын ата-энеси, Ислам деген да. Ошондой. Бул инилерин да коркутуп. Бер келсең, бер келдиң. Бул инилери да коркутуп ошол өлтүрөм, ким кыйын деп, мен балдарым барынан кыйынмын деп өзүм кичине кыйын сезип кетти да бала. Ошондо Аллах таалам бенде кылып бизди жөнөтүп атат, жардам бер деп. Өзү Аллах таала келип отуруп айткан да. Ошол күнү окуя кандай орун алганы тууралуу атын атагысы келбеген жабырлануучунун жакындары төмөнгүдөй айтып беришти. Айтсаң, ушул окуя болгондо сен каякта элең, ошол окуяда мындай сен өзүң барып элең ошол жерде? Барбачым, чаңдачым. Жана принцип деген ал каяктан келген, ким ал? Билбейт экенмин каяктан келгенин. Келип алып өзүнчө кыйын болуп, мен принципин депчи. Өзүм көтөрүп, мен таанып жүрүлө деп мөй окучу да. Көрүп калсачы. Анан ошол мөй окучу да. Буга чейин ошол окуя эмне себеп болду окуяга? Ал жөнүн өтүп баратып эле кармап алып ушундай кылуу же сүйлөшөбүз депчи. налог төлөчү эле? Жок, карыз. Ал өзү машиниктер, машинист окуят экен. Ана жактан кыз алып сатып иштейт экен. Анан ошентип барып алып барып сүйлөшүп эле отуруп, урунуп тиги бияк кылды короче өзүм. Ичип ошентип кылды. Силерди үйүңөрдөн чыгып чыктыбы же болбосо көчөдөн кармап алдыбы? Биз жөн эле бияка чыкканбыз, футбол ойногончу, калинка алдыбыздан чыгып калып ошентип кылды. Буга чейин да башка ошо балдарда ушундай окуялар болгонбу? Башкаларды кылышы мүмкүн, коркутупчу. Кечээ күнү үйдө эле жатканбыз. Жаткан менен балдар чалып калышты, ушундай эле жамбылыкту эметкеттир деп, сайкеттир деп. Биз бардык. Барганда эле тигилер больница, биз барар менен эле больницага кетип калышты. Биз бияка келдик. Бияка келгенден эле ичине алып кирип кетти. Ызы чогушту, мен үйгө кетип калгам. Биз барбасак ал доскебиз өлүп калмак чынында. Биз куткарбасак. Силер кандай куткарып калдыңар? Куткарып деп атпайсызбы? Куткарып калганда биз бардык, балдар чогулуп бардык биз. Барганда эле алар уже токтолуп эметип калыштыр. Уже бутунан 2 литр кан алып кеттир да. Биз бардык, барар менен эле больницага алып кетишти. Больницадан алып кеткенден кийин эмне болду деп эле бияка келдик. Бияка келгенден эле ушундай бияка алып кирип кетишти. Биз бияка кичине отуруп үйгө кеттик. Өзүн авторитет сезет да. Только бычак менен эме жүргөн бала да. Принц деген бала тартып ар кимге кыздарга жөнөтөт. Мына мен ушинтип атам депчи. Ал кыздарга жөнөткөндөн кийин кимден тараганын билбейт экенбиз байке. Кандай кыздарга? Билбейт экенбиз байке анысын. Кайсы кыздарга жөнөткөн жок. Ал эми бул окуя тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы маалымат таратып, кылмыш козголгонун билдирди. Интернет булактардын өзүн ханзада деп айтууну жана бутунан үбүүнү талап кылган коркуткан жигиттин видеосу тараган. Аталган факт Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280-бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Сокулук райондук милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө бул окуяга шектүүнүн өздүгү аныкталып, 2005-жылы туулган Ч.И. аттуу жаран Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 96 беренесинин негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөөнүн жүрүшүндө бул кылмышка шектүү жарандын ушул сыяктуу дагы башка окуяларга тиешеси бар экени аныкталып,
Учурда кылмыштын курамы Кылмыш жаза кодексинин 280 Б баштык беренесинин 138 уруп сабоо кыйноо беренесине которулду. Учурда окуяга байланыштуу бардык керектүү соттук, укуктук экспертиза дайындалып, тергөө иштери уланууда. Урматтуу жарандар, Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы ушул сыяктуу терс көрүнүштөрдү коомчулукка жайылтып тынчын албастан тезинен милиция кызматкерлерине же 102 номерине билдирүүнү өтүнөбүз.